Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Hurmatlı cemaat, barыңыздардын tutup atқан орозоңуздарды, түйшік тартып оқып атқан таравих намаздарыңыздардың барын Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Бүгүнкү кыска жана нуска өтө турган сабагыбыз сажда жана мөөр. Мөөр деген ал печат деген. Сажда менен мөөрдүн ортосунда кандай байланыш бар дешиңиз мүмкүн. Сыдырып түшүндүрүп берем. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын Рабиа деген кызматкери бар эле. Анас ибн Маликтен башка бир канча кызматкери болгон. Бирок кызматкерлер ар бир ишке өзүнчө бөлүнгөн. Пайгамбарыбыздын бир кызматкери бар эле, ал жалаң пайгамбардын сырын уга турган кызматкер бар эле. Андан башка эч кандай иш кылбайт. Пайгамбар ага бир жака баратканда чакырып туруп, кулагына шыбырап, же болсо бир ишти айтып, дайындап кетет. Болду, ал ошол сырды сактоо менен убар эле. Ал Худайфа ибн Яман деген. Ал эми пайгамбарыбыздын үйүнүн ичинде майда чүйдө жумуштарын бул жака бара калып, тигил жака келе калган Анас ибн Малик. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын үйүнүн сыртындагы жумуштарды аткарып бере турган Саубан деген кызматкер бар эле. Ал эми пайгамбарыбыздын тахажжудка турганда же дааратка чыкканда, намаздын эле дааратка чыкканда даарат суусун дайым даярдап пайгамбарыбызга кызмат кыла турган Рабиа деген кызматкер бар эле. Бул Рабиа деген кызматкер болгону ушул сиздин балаңыз 14-15 жашар балаңыз менен тең бала. Караң эми кандай бактылуу балдар. Ата-энелери пайгамбарга кызмат кыл деп чыгарып койгон да. Бир күн пайгамбарыбыз тахажжудка чыкса, Рабиа шын болуп кумганды кармап туруптур. Эми элестетиң, болгону 14-15 жашар болсо, пайгамбар азыр чыгып калат. Азыр бир аздан чыгат деген күтүү менен ал түн бою уктабай чыгат. Өзү биз бирар жолу атам менен апам туруп калса, ушул дааратына жылуу суу кандай коеюн деп уктабай чыккан түнүңүз эсиңиздеби? Айткылачы. Тетиратты тиягынан да, биягынан да аңтарсаң чыкпайт андай. Эч кимиз андай кылган эмеспиз. Пайгамбарыбыз Рабианын колунан кумганды ушундай кармап туруп, "Саллия Рабиа, Рабиа, сура, кандай максатың, кандай ниетиң болсо, сура. Азыр дуалар кабыл боло турган түндө турабыз. Аллах Тааладан сурап тилеп берейин. Эмне максатың бар, айт" деди. Кара. Азыр биздин 14-15 жашар балдарга ошо дедең эле тарс алакан чаап туруп, көптөн бери таппай жүргөн нерсесин тарс балчайт айта коет. Чын балчайт айта коет. iPhone дейт. iPad дейт. Таңжан башка нерсе айтыш мүмкүн. Ал айтты. Амхилне я Расулалла. Я Расулалла. Ойлонгонго кичине убакыт бөлүң деди. Кара. Кичине убакыт бөлүң, мен ойлонойн сурайт турган нерсем деди. Пайгамбар акырын караңгыга чумгуп кирип кетти. Жазылып кайра келди. Карап, ал жерди ушинтип тиктеп туруп алды. Пайгамбар карады, ал тиктеп туруп алды. Бул дегени али мен ойлонуп бүтө элекмин, таба элекмин максатымды. Бул олуттуу нерсе да. Заматта азыр сурайт. Шоколад сураса эле берип коймок. Шоколад сураса эле берип коймок. Я Рабби, бер шоколад десе, тап этип берип коймок. Олуттуу нерсе. Мен сурай турган нерсе бөлөк деп Рабиага башын көтөрбөй туруп алды. Пайгамбар акырын дааратын алып бүтүп, үйүнө келди, үйүнөн мечитке өттү, тахажжуд окуду, ибадат кылды, анан сахабалар жыйналды, багымдат окуду. Пайгамбарыбыз башын көтөрүп, жанагы Рабиа кызматкерин сурады. Каякта деди. Ошондой жерде отуруптур. Пайгамбар акырын барды, жанына отурду. Таптыңмы деди. Таптым я Расулаллах деди.
Кайсын нерсени dedi. Кара, сөздү кара. Я Расулалла, мен Кудайдан тиленип, көксөгүнүм эле бейиште сиз менен болушум керек dedi. Аллаху акбар, кара. Бейиште сиз менен болушум керек dedi. Пайгамбар, аба гайра залик, мындан башкасы жок беле dedi пайгамбарыбыз. Мындан башкасы жок беле dedi. Жок, ушул dedi. Ушул, мындан башка мага эч нерсенин кереги жок dedi. Пайгамбар анан сөзүн мынтып улап түгөттү. Sen менен беште бирге болосуң. Бирок а'инни алайя бикасрати суджуд. А'инни бикасрати суджуд. Ушул беште мени менен бирге болуш үчүн көбүрөөк сажда кыла бер, чогуу болобуз dedi. Кара, көбүрөөк сажда кыла бер, чогуу болобуз dedi. Сөз саждада. Сөз саждада. Пайгамбарыбыз ал сахабанын кызматкерин саждадан башкага буйруган жок. Садака бер, же чурка, же ажимайна жаса деген жери жок. Сажда кыл dedi. Алдыр мына кары кайсы бир рекетте кичине жаңылып кетип, аягында саждатун лиссах жаңылгандыгы үчүн сажда кылды, бир жагына салам берип. Байкадыңыздар. Ушуну менен бир аз мурдараак жаңылгандыгы жуулду. Эки жолу сажда кылуу менен жуулду. Кур'анда 14 жерде сажда аят бар. 14 жерде сажда аят бар. Ошол аятты окуганда токтоосуз намазда турганыбызда рүкү кылбай туруп түз саждага кетишибиз керек. Эми ошол 14 сажданын ичинен бир сажданы силерге айтып берейин. Алак сүрөсүнүн аягында астагфирулла васжуди вақтариби деп атат. Васжуди вақтариби. Аллах буйруду. Сажда кыл да, ушу саждаң менен вақтариби мага жакындап ал dedi. Сажда кыл дагы ушу саждаң менен мага жакындап ал dedi. Анткени пайгамбарыбыз эмне деген? Aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Бенденин Аллах Таалага эң жакын боло турган учуру намазынын саждасында dedi. Рүкүдө эмес, намазынын саждасында жакын болот. Мына азыр таравих намазын алып көрсөңүз 40тай сажда кыласыз. 5 убакыт намазды алып көрсөңүз 100дөн ашыгыраак сажда кыласыз да. Мындай эсептеп келгенде жалпысын кошкондо 180дей сажда кыласыз да. 180дей сажда кыласыз. Эми мен мөр деген сөзгө келейин. Aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Адам баласынын Аллах Таалага эң жакын болгон учуру саждасы. Иншалла, мынау пешенеңиздер тиіп сажда кылынып аткан жай намаздар сиздин бейишке киришиңизге кыяматта күбөгүдө тушул. Иншалла. Ошол сахабалардын доорунда бир сөз бар экен. Өтүп кеткен. Арасынан бирөөсү өтүп кетсе, байкуш жай намазы кир деген киши эле да. Жай намазы кир деген киши эле да деп бири-бирин мактап калчу экен. Биз бирөө өтүп кетсе, чогулуп эле амин, артык кайырлуу болсун. Аллаху акбар дегенден эле бир нерсе союппу? Я деп баштайбыз го биз. Алар ошентип арасынан бирөө өтүп кетсе, Аллахым сапарын ийгиликтүү кылсын деп туруп, жай намазы кир деген киши эле да, жай намазы кир деген киши эле деп бар. Түшүнүп атасызбы жай намазы кир деген киши деген? Анткени ал сажда кыла берип, жай намазы пешенеси тийген жери жоор болуп, жешилип, тешилейин деп калган эле да. Азыркыларды өлгөндөн кийин жастыгы карарып кеткен эле да буну кыстала. Ухтай берип, бу жастык калбады буга. Бай. Жастык сасып кеткен эле десең деле жараша берет да. Кара, ошол доордогу адамдардын айткан сөздөр, жай намазы киреле да дегени сажда кыла берип, бешине тийген жер башка жерге караганда өзгөчөлөнүп, жукарып, жыртылып кеткен эле деген түшүнүк. Сөздүн бардыгы саждада.
Эмнеге мен сажда жана мөр дедим? Адам баласынын тагдырын Алла Таала сажда кылган сайын өзгөртүп оңдоп турат. Сажда кылган сайын өзгөртүп оңдоп турат. Эгерде печатты момундайча кылып окусаң, окуй албайсың. Эч качан окуй албайсың. Кылып бирек тамган таанышы мүмкүн, калгандарын айраң-тайраң болуп окуй албайсың. Сыяга малып туруп кагазга былч этирсең, сонун окулат. Дал ошону пешене саждага тийгенде сиздин тагдырыңызды Алла Таала оңдоп турат. Тырс деп оңдоп турат. Анан ушинтсе эле бирөө канча жолу сажда кылып келатам. Сураган бербей атат да, дейт да кимдир бирөө. Кагылайын, муну пешененин кайра саждага тийип атышы, ошо сураганыңды Алла Таала берип аткан ушул да. Саждадан ыйык ибадат жок айнанайым. Сиз сураган баягы картошка, сиз сураган баягы өгүз, күлүк ат, квартира берилбей атат. Ал эч нерсеге арзыбайт, мына сажданын алдында. Алла Таала ошо сажда кылуучулардын катарына кошуп койду да сиз сурап атканыңыз үчүн. Улам сажда кылган үчүн Алла Таала сиздин тагдырыңызды оңдоп, оңунча кылып көрсөтөт да. Ошол себептен ушул көпчүлүк адамдардын арасынан көбүрөөк сажда кылсын деп 5 убакыт намаздын ичинен дагы таравих намазга келе турган кылып тандап койгон Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына бул сажда накта биздин тагдырыбызды оңдой турган, эртең бейишке киришибизге бирден бир себепчи боло турган, бул дүйнөдө Аллах Таалага эң жакын кыла турган, бурулуп тескериленип калган, болбой турган тагдырыбызды болотко чыгара турган мөр бул сажда иншалла. Аллах Таалам ушул сажда кылгандардын катарынан эч качан айырбасын. Алымдар, табииндер дуа кылганда Аллахумма хтум хаяти фи ибадати ва фи салати ва фи сужуди деп дуа кылышкан. Аллахым жанымды намазымда ал, же рүкүмдө, же каадамда, же болбосо өзүңө эң жагымдуу болгон саждамда ал деп дуа кылышкан. Биздикилер бир жакшы дуасы бар. Жүгүртүп жүрүп мүдүрүлтүп ал дейт. Жүгүртүп ташып өлүп калат. Жок. Саждамда дей бер. Аллахым жанымды саждамда төгөт. Аллахым жанымды саждамда төгөт дейт. Эмнеге? Пайгамбар айткан, инсан кайсыл абалда жан берсе, ошол абалда баш көтөрөт. Саждада өлгөн инсан Аллаху акбар деп саждадан баш көтөргөн абалда тирилет иншалла. Аллах Таалам ушул саждаңыздарды кабыл кылып, кыяматта ошо саждабыз менен бейишке кирүү насип этсин. Умар ибн Абдул Азиз 5-чи халифа, катарынан эсептегенде ал 5-чи эмес, ал табиин, сахабаларды көргөн эмес. Табиин. Ошол Умар ибн Абдул Азиз мындай дейт. Ак менен караны ажыратып, чекемдин саждага тийип намаз окуган күнүмдөн баштап, көзүм жумулуп кеткенге чейинки намаздарымдын арасынан Аллах Таала бир эле саждамды кабыл кылып койсо, менин бейишке киришиме ошол жетиштүү деген. Кагылайындар, ушу мына ушу саждалар бизди бейишке киргизет иншалла. Ушу саждалар. Кээде чарчап калганыңда имам саждадан туруп кетсе дагы тура берейин дейсиң го. Тура берейин кичине ушу баш оорлук кылып, я Алла. Турбаса экен имам дейсиң да чарчап калгансың да. Сажда көзүңдөн учуп турат. Кандай сонун нерсе? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эгерде кайсы бир иш кубанса дагы саждага барчу эле. Кайсы бир иш кайгырса дагы саждага барчу эле да. Эгерде сапардан келсе дагы сажда кылат эле. Коркунуч, кайгы болсо дагы сажда кылат эле. Ошол себептен сужуду шукур деп коет. Сужуду шукур Аллах Таалага рахмат айтуу, ыраазычылык саждасы деп коет. Аллах Таалам мына ушу саждаларыбызды бейишке киришибизге себепчи кылсын. Ушу саждаларыбызды, тагдыларыбызды оңунан чыгаруучу мөр катары кабылдансын. Амин. Аллахумма иннака афун карим, тухиббул афва, фа'фу анна я рахиму, бирахметика я архамар рахим. Allah.